Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы менен тааныштырып кетели. Түндүк электр ачык акционердик коомунун Таластагы филиалынын аткаруучу директору Рыспеков Акылбек Касымбаевич. Акылбек Касымбаевич, биздин студияга кош келипсиз. Мына бүгүнкү күнү биз ошол кышка карата сиз жетектеген тармактын даярдыгы боюнча маалымат алуу максатында ошо сизди студияга чакырдык элек. Алгач маалымат берсеңиз, мына үстүбүздөгү жылы мына бүгүн эле эмес, мына буга чейин дагы атайын даярдыктар башталган. Ошо кыш мезгилине, күз-кыш мезгилине карата ошол сиздердин тармактагы даярдыктардын алгачкы аракеттери эмнеден башталды? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин ишкана 2018-2019 күз-кыш мезгилине күн жылыгандан баштап эле даярдыктарды көрүп келатабыз. Быйылкы жылга пландаштырылган капиталдык курулуш жана курулуш боюнча бизде жалпы филиалга өткөн жылга караганда 91 миллион 486 миң сом каралган. Өткөн жылы бизге 32 миллион 393 миң сом каралган. Бул аябай көп айырма, анткени биздин жетекчилик бизге өзгөчө Талас филиалына көңүл буруп, ушундай чоң каражаттар бөлүп берди. Биз ушу 8 ай, азыркы 9 айдын жыйынтыгы менен оңдоо жана техникалык тейлөө тал теректерди бутоо боюнча 9 айдын жыйынтыгы менен 100% аткардык. Мына мурдагы күз-кыш мезгилине караганда быйыл мына 91 миллион деп атасыз. Бул кыйла эле салыштырмалуу көбүрөөк каражат. Кандай максаттагы негизги аракеттер ишке ашырылды да, бул каражаттын алкагында ушу айрыкча күз-кыш мезгилинде элди баягы жылуу менен, жарык менен камсыз кылуунун убагында кандай бир көйгөйлөрдү жаратпай турган алдын ала аракеттерди көрө алдыңыздар? Бул негизги багыттар боюнча. Бул 91 миллион 486 миң сомдун жарымынан көп эле бул бизде азыр айтып койгондо СИП кабели деп коет, самонесущий изолированный провод деп. Ошол бул кабель биз былтыр Талас шаарына 30 километрди тартканбыз. Быйылкы жылга ошо 100 километрди бөлүп берген. Бул кабелдин өзгөчөлүгү бул ошо Талас шаарындагы абоненттерибизди үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу. Биздин өзүңүздөр билесиздер, ошо карагайларыбыз, зымдарыбыз, трансформаторлор өзүнүн иштөө мөөнөтүн көп жылдан бери аяктап калган. Ошондуктан бизге ушу Талас шаарына өзгөчө ушундай бөлүп берилди. Буюрса бүгүнкү күндө ошол СИП кабелдин 81 километр тартылып калды. Өзүңүздөр билгендей, Талас шаарынын чыгыш жагындагы жагын конушка быйыл биз ошо 218 темир бетон карагайын орнотуп 8720 метр кабелин тартылды. Бул каражат 3 миллион 867 миң сомду түздү. Андан тышкары ошол эле Талас шаарынын батыш тарабындагы жаңы конуштарга да СИП кабелин бүгүнкү күндө бул кышта биз Талас шаарынын тургундарын жана өзгөчө жаңы конуштун тургундарын ошо үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергия менен камсыз кылабыз деген ойдобуз. Акылбек Касымбаевич, өткөн жылга салыштырмалуу ушу өткөн жылдын жыйынтыгы менен баягы бир көйгөйлүү орун алган маселелерди чече алдыкпы быйылкы жылга карата? Ошо айрыкча күз-кыш мезгилинде өткөн жылы баягы андай деле көйгөйлүү маселе жаралган жок, баягы калкка үзгүлтүксүз электр энергиясы берилип жатты. Ошондой болсо да бир быйылкы жылга пландаган иштер аткарылдыбы? Өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылы айтып кеткендей көп каражат бөлүнүп, ошол эле бизде анализдин негизинде ар бир жерде начар, чыңалуусу начар жана авария туудура турган жерлерге биз кошумча көмөк чордондорду орноттук. Быйыл ошо Талас филиалына 15 пландаштырылган 15 кошумча көмөк чордон орнотулду. Бул алып кетсек Талас шаарына 2 осу коюлду, Бакай атага 3-өө, Кара Буурага 4-өө, Манаска 3-өө жана Талас районуна 4. Дээрлик бардык райондорго. Бардык райондорго бөлүштүрдүк. Анткени жыл сайын биз кыш алдында, кыш бүтөрдө анализдеп
кайсыл жерде бизде ошо электр энергиянын чыңалуусу начар болсо биз ошол жерге орноттук. Дагы деле ошо айтып кетейин деген бул быйылкы жылы Талас филиалына ушу биздин жетекчиликтин жардамы менен 1734 карагай келип түштү. Бүгүнкү күндө анын 1650-сү коюлду. Ушу октябрдын 10-15-терине биз жалпы карагайларды орнотуп бүтөбүз. Андан тышкары ушу 15-октябрга биз Талас шаарындагы СИП кабелин бүтүрөбүз деп пландаштырып атабыз. Акылбек Касымбаевич, мына биздин байкообузда мына соңку ошол жылы өткөн жылдан тарта айрыкча ошо сиздердин тармакта жаңылануулар көбүрөөк орун алууда. Ошол эле сиз айткан карагайлар келип атат, тиешелүү баягы кабелдер каражаттарыңыздар келип атат. Ошону менен бирге баягы сиздердин ишкананын ишмердүүлүгүн бир оптималдаштыруу, жакшыртуу боюнча да атайын техникалык каражаттар быйыл сиздерге келип түштү да. Мунун өзү эмне берет? Маалымат бере кетсеңиз. Ошо биз Талас филиалына быйылкы жылдын башында буга чейин деле массалык маалымат каражаттарын айтып кеттик. Бул жылдын башында бизге 5 кран манипулятор келди. Бул ар бир районго бөлүштүрүп бердик. Бул кран манипулятор деген бул өзүнө жүктөп алып, ташып барып, мурункудай көп каражат кетпей турган техникалар. Бизге ошо ар бир резке керектүү жанагындай авариялык кырдаал жаралганда тезинен барып ошол машина менен өзүнө көмөкчү чордонду жүктөп алып, ошол жерден апарып койгонго шарт түзүлдү. Андан тышкары быйылкы ошо июль айында бизге дагы 5 УАЗ автомашинасы, бул Россиялыктан чыгарылган, 2018 жылкы. Бул 5 машина дагы деле ушу 5 реске бөлүндү. Ар бир ресте бизде ыкчам чыкма тобу бар. Ошол топтордун машинасы эскиргендигине байланыштуу дагы деле ошо жетекчилик бөлүп берди машина. Азыркы күндө биздин ошо ыкчам чыкма топтору ошол машиналар менен бул жаңы бардык нерсеси бар машиналар тезинен аварияны жоюуга мүмкүнчүлүк түзөт. Мына сырткары ошол эле сиздердин ишмердүүлүктү жакшыртуу боюнча атайын бирдиктүү тейлөө борбору да ачылып өз кызматын көрсөтүүдө. Мунун өзү кандай ишке ашырылып атат? Эмне берип атат мындай калкты тейлөөдө? Тейлөө борбору бизге ушу жылдын башынан өткөн жылы пландаштырылган. Ошо тейлөө борборуна бардык кеткен чыгымдар бул 1.926.800 сом бөлүндү. Бул өзүбүздүн филиалдагы оң жак канатындагы эскирген кабинеттерибизди переоборудовать этип ошол жерге тейлөө борбору ачылды. Бул тейлөө борборунун максаты бул бизде кардарылар бир жерден келип кандай бир көйгөй болсо ошол көйгөйдү бир жерден бүтүрүп тиги башка жакка барбай убактысын өнөмдөп жана ошо ар жакшы шарт түзүлгөн. Ошол жерге отуруп алып арызын жазса болот. Ар бир эмне маселеси болсо бир жерден чечип кеткенге мүмкүнчүлүк түздү. Акылбек Касымбаевич, мына эгер биз күз-кыш мезгилине ошо айрыкча сиздердин тармакта даярдык көрүүдө алгач эле эгер алгачкы кар түшкөндө эле ошо биринчи кыйынчылык бул тал теректердин сынышы, тоскоолдук жаратышы болот да. Анан бүгүнкү күндө ошо аймактарда айрыкча райондордо бул багытта аткарылган иштериңиздер көзөмөлгө алындыбы? Туура айтасыз, бул биринчи кар түшкөн ошо энергетиктерге абдан бир суноо. Бул суу кар түшөт, анан тал теректеги жалбырактар түшпөй, ошо кар түшкөндө тал теректер кыйла ийилип, зымдарга тийип өчүрүүлөр көп болот. Бул иш-чаранын алдын алдык биз. Ошо ар бир райондо бөлүштүрүлгөн тал теректерди бутоо пландаштырылганы 100% аткарылды. Ошо сиздерге тиешелүү кызматтар өз көмөгүн көрсөтүүдө же бул иш-чаралардын баардыгы сиздер өзүңүздөр аткарасыздарбы? Жок, албетте бул жерде айыл өкмөттөрүнүн жардамы бар. Андан тышкары бизде жанагы жашылдандыруудан биз уруксат алабыз. Ошол мекеменин жардамы менен, уруксаты менен тал теректерди кесилет. Бүгүнкү күнгө мындай кыйынчылыктар? Бүгүнкү күндө ошо бизге пландаштырылган айтып кетсек 10 киловольттук аба чуу алгасында 130
километр каралган, толук аткарылды. Жана 0,4 киловольт аба чубалгысында 165 километр толук аткарылды. Жана эле айтып кеткен, биз Талас шаарына былтыр 30 километр сип тартканбыз. Быйыл 100 километрди бүтүрөбүз деп отурабыз. Ошо сип кабелдин бир өзгөчөлүгү ошо тал теректердин ошо өчүрбөй турган жана кардын, муздун ошо биздин мурунку 4 зым болсо азыркы күндө 1 кабель өтөт. Эч кандай бул аба ырайынын таасири тийбейт өчүрүүгө. Келечекте ушундай зым кабелдер деп атасыздар, ошол Талас шаарынан сырткары аймактарга тартылабы? Туура айтасыз. Быйыл азыркы күндө ошо эмки 2019 жылга бизнес план түзүлүп атат. Ошо бизнес план негизинде быйылкы биз райондорду да карап атабыз. Жалпы филиал боюнча эмки жылкыга биз ошо 123 000 метр 600 ошо 123 километр карап атабыз. Бул да ошо ар бир райондо жанагындай жоготуулары көп фидерлерибиз бар. Ошол жерде жоготуулар көп фидерлериндеги 0,4 киловольт аба чубалгысына ушундай кабелдерди тартууну пландаштырып атабыз азыр. Келечекте ишке ашырылат. Буюрса 2019 жылы ошо бизге бөлүнүп берилсе каражат, биз ошону аткарабыз деген ойдобуз. Мындан сырткары маалымат берсеңиз да, бүгүнкү күндө албетте бул жакшынакай болуп жөнгө салынып калды. Бүгүнкү күндө ошол электр энергиясына болгон төлөмдөр кыйла жакшырып, өз учурунда төлөө жүргүзүлүп жатат. Ошондой болсо дагы буга чейин да айтып келгенбиз, баягы өндүрүлбөй жаткан карыздар тууралуу да маалымат берсеңиз да, деги эле карыздар тууралуу. Кардарлардын төлөмдөрү кандай болуп жатат? Жылдын башында бизде филиалда ошо 111 миллиондун тегерегиндеги дебитордук карыз бар болчу. Азыркы күндө ошол карызыбыз 6 миллион 400 миң сомго кыскарды. Бул ошо биздин кызматкерлердин иштегенинин натыйжасында болуп жатат. Андан тышкары дагы 30 март 2018 жылы бизде жалпы эле Түндүк электр ишканасында 345 буйрук чыккан. Ал буйруктун негизинде бизде филиалда бүгүнкү күндө 52 кардар, бул 1 миллион 892 миң сомго сот органдарына өткүзүп берилди. Акылбек Касымович, бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп атасыз, баягы тиешелүү ишкердик тармагында болобу, же болбосо социалдык объектилер болобу көбүрөөк курулуп, бүгүнкү күндө ошол электр энергиясына болгон керектөө күндөн күнгө өсүп жатат да. Ошондой болсо да, ошо кыш мезгилинде ошончолук кубаттуулукту көтөрүп кетүү боюнча мындай көйгөй жаралбайбы? Мындай өткөн жылга салыштырмалуу деңгээлде айтсак. Өткөн жылга салыштырмалуу болгондо бизге жыл сайын лимит бөлүнүп берилет. 496 миллион тон тегерегинде. Биз өткөн жылдын жыйынтыгы менен андан ашкан жокпузбу? Өткөн жылдын жыйынтыгы менен биз лимиттен ашкан жокпуз. Анткени ушу азыраак берилип калганда ушу май ушу жайдын орто чендерде бизге карап берди көбүрөөк кошуп. Быйыл деле бул 4 айдын жыйынтыгы менен биз лимиттен бир аз ашып атабыз. Бул ошо ашкандын бул эмеси бизде жаңы кардарлар кошулуп атат, жаңы ишканалар курулуп атат. Андан тышкары бизде көчөдөгү жарыктандыруулар быйыл өзүңүздөр көрдүңүздөр. Талас шаары райондордо көп айыл кыштактарда бизде көчөнүн жарыктандыруулары кирип, райондордо да ишканалар ачылып, ошонун негизинен бизде колдонуу көп көбүрөөк болуп атат электр энергиясына. Анан ошол эле биз ошону анализдеп, ошо керектүү көп жерге биз жанагындай көмөк чордондордун кубаттуулугун жогорулаттык. Бул бизде ошо каралган 16 көмөк чордондун кубаттуулугун жогортулатуу болсо, бизде мүмкүндө 18 кубаттуулугу жогорулады. Бул дагы ошол бизге керектүү көбөйгөнүнө байланыштуу жогорулатып атабыз. Бирок ошол эле мезгилде баягы мына жай мезгилинде керектүү баягы лимиттен ашып кеткендигине байланыштуу кыш мезгилинде лимит көбүрөөк бөлүнөбү, өлчөмү? Албетте, жайкыга аз каралат. Жайкыга ушу бизде 700-800 миң киловатт-саат дегенен ай сайын каралат. Бирок кышында бизге бул уже кыйла бир 35 миң аябай суук болгондо бул 50 миңдин тегерегиндеги бөлүнөт да. Ал бул графиктерде көрсөтүлгөн.
Бүгүнкү күндө ошо кардарлар менен иштешүү сиздердин баягы кызматкерлердин баягы эл менен, калк менен иштешүүсүнүн жыйынтыгы кандай болуп жатат? Мындай айрыкча ошо жергиликтүү калктын төлөмдөрүн жүргүзүүдөгү мындай буга чейин колго алынган аракеттер өз натыйжасын бердиби? Көйгөйлөр жокпу? Бул көйгөйлөр өзүңүздөр билесиздер, аз күйе счетчиктер деп коет. Бул жөнөкөй сөзү менен айтканда акылдуу эсептегичтер бизге Талас филиалында ушу 2016-дан 2018 быйылкы жылга чейин 10.358 акылдуу эсептегичтер коюлган. Бирок булар дагы Талас шаарына гана орнотулган. Жок, Талас шаары эмес, жалпы ушу область боюнча, райондорго дагы коюлган. Ошол коюлган акылдуу эсептегичтердин натыйжасында бизде кардарларыбыз жанагындай көп көйгөй түзүлгөн жок. Анткени алар ошо эрте эле билишип, өздөрү төлөп кетишип атты. Бирок ар кандай болот, болбой койбойт дейбиз. Арыз менен келишет. Бирок ошол арыздарды жеринен тезирээк чечүүгө аракет кылып. Бүгүнкү күндө ошо жогоруда да айтып кеттиңиз, бирок ошондой болсо да жаңы конуштардагы ошо жашоочуларыбыздын абалы кыйла жакшырды деп атабыз. Дагы кайсы аймактарда мындай муктаждык бар? Быйыл биз ошо мүмкүнчүлүгүбүз ошо Талас шаарынын тегерегине жетти. Эмкиди келе аткан жылы бизден чыккан жарактуу ызымдарды жана жарактуу карагайларды ошо райондорго бөлүштүрүп берейин деп пландаштырып атабыз. Бирок бул чечилген карагайлар кийинки эксплуатацияга жарабайт. Бирок салыштырмалуу убактылуу коюп турсак болот деп атабыз. Кийинки жылга ушу азыр бизде ошо эски карагайлар чечилгенде жарактууларын тандап, ызымдарды тандап райондорго бөлүштүрүп беребиз. Буга чейин да айтылып келди эле, айрым айыл аймактардын балансында турган көмөк чордондорду сиздерге өткөрүп алуу тейлөө боюнча да бул көйгөйлөр чечилди беле же дагы эле барбы? Бул атайын бул боюнча буйрук чыккан. Бул бизде ошо мектептердики, бала бакчалардыкын биз кабыл алабыз. Андан тышкары ошо